Эми түшүндүкпү? Чын-чынына келгенде үйүбүз өтө деле кичинекей жана муздак деле эмес экенин, жаткан керебетибиз жана жамынган жууркандарыбыздын маркасы анча деле маанилүү эмес экенин, тамагыбыздын тузу, таматы, этинин азы көбү, даяр болбой 5-10 мүнөткө кечигип жатканы, телефонубуздун, машинабыздын маркасы, эс алуучу жерибиз, байлыгыбыз мунун баары чоң мааниге ээ эмес экенин үйрөнүүгө убакыт келди. Миллиондогон акчага сатып алган үйүбүз бир күнү биздин мүрзөбүз болуп калышы мүмкүн экенин түшүндүкпү деги. Үстүңдөгү пальтоңдун баасына караганда буттарыңды үшүтпөгөн бир бурчтагы эски жууркан, ысык чай, шорпо, нан кандай баалуу экенин сездикпи деги. Бир кезде жүрөгүн оорутуп алган адамдын көңүлүн алганга убакыттын табылбаганы, жетишпей калган кемеге, толуп калган автобуска кайгыруунун канчалык керексиз экенин сездикпи? Кандай шартта уктаганыбыз эмес, кандай шартта, кандай абалда кантип ойгонгонубуз же ойгонбой калышыбыз маанилүү экенин, демейде жамынып уктаган жуурканыбыздын ордуна үйүлгөн урандылардын астында каларыбызды, бул кырсыктар, аламаттар ар дайым сабак болушун унутпашыбыз керек экенин түшүндүкпү? Байлык, мал, мүлк, кызмат булар сага жөн эле убактылуу гана аманат. Ал эми адамгерчилик түбөлүктүү жана зарыл экенин түшүн. Жакындарыңдын баркын бил, көңүлдөрүн сындырба, ичип жегениңди ысырап кылба. Ишенип берилген бул жашообуз, өмүрүбүз менен качан каяка чейин жетип барып коштошорубузду билбейбиз. Аллах Таала бардыгыбызды бөөдө кырсыктан сактасын.